Атамбаев 6 жылда башкаруу учурунда бизде мамлекетибизде мыйзам иштеген жок. Мен ачык айтып коеюн. Барыбыз по понятиям жашап калганбыз. Атамбаев Кыргыз Республикасынын конституцияларын одону бузуп, өзүм билем, өтүгүмдү төргүйлем деп, бүт нормалардан ашып, өкмөттүн функцияларын өзүнө тартып алган урматтуу депутаттар мына сиздерге баарыбыздарга бирдей белгилүү болуп турган. Жанакы тарых музейи болобу, ТЭЦ болобу, бүт министр финансын чакырып, энергетика министрин чакырып, башка министрлерди чакырып, өзүнүн конституциондук эмесинен одоно чыгып туруп, аларга буйруктар берип турган факт да. Көрсө мунун баарын Атамбаев эмне андай кылып атат десе, көрсө бул жанакы келаткан миллиардтардан 100 миллион долларларды урдайбыз деген, оказывается, ошого өзү даярданып жүргөн экен, урматтуу депутаттар. Мына ошол фактылар азыр аныкталып, бир топтолу коррупция менен камалып отурганы чындыкта. Дүйнө жүзүнө Кыргыз мамлекетибизди шерменде кылып, мыйзамдагы уруп Батукаевди кое берди. Мына ошондон кийин бизге инвестор келген токтоду. Бизге туристтер келген кача баштады. Бул мамлекетти дүйнө жүзүндө шектүү мамлекет кылып койду.